Кыргызстанда аялдар кыймылынын башталганына быйыл 90 жыл толду. Бул кыймылдын пайда болуусу өлкөгө Совет бийлигинин келиши менен түздөн-түз байланышат. Анткени Совет бийлиги аялдар маселесин токтоосуз чечүүнү күн тартибине койгон эле. 1925 жылдын 5 мартында Бишкек шаарында Кара-Кыргыз автономиялуу облусунун дыйкан жана батырак аялдарынын биринчи съезди болуп өтөт. Кыргыз элинин тарыхында биринчи жолу аялдар өздөрүнүн акыбалын жакшыртууну талкуулоо максатында Совет бийлигинин өкүлдөрү менен биргеликте чоң жыйынга чогулушат. Съездге 105 делегат катышып, алардын ичинен 85-и кыргыз кыз-келиндери болушкан. Съездтин күн тартибинде эл аралык абал, Кара-Кыргыз автоном облусундагы аялдар арасында жүргүзүлгөн иштердин жыйынтыктары жана келечеги, аялдардын укуктук абалы, билим алуусу, алардын советтик курулуш ишине катышуусу, пионер отрядтарына, комсомол катарына тартуу, кошчу биримдигине аралаштыруу, ликбездерди, акушердик фельдшердик пункттарды, кызыл үйлөрдү ачуу сыяктуу аялдар жана кыздар үчүн абдан мааниге ээ болгон маселелер каралган. Ошондой эле делегаттарга биринчи жолу аялдардын эл аралык 8 март майрамы, анын мааниси тууралуу да маалымат берилет. Съезд аялдардын окуп билим алышы биринчи даражадагы эң маанилүү маселе болуп саналат деп белгилеген. Съезддин ар бир делегаты өз айылындагы аялдарды сабатсыздыкты жоюу мектебине барууга, өзү да окууга балдарын, айрыкча кыз балдарын жиберүүгө калкты үндөөгө милдеттендирилген. Съезд Кыргызстандын кыз-келиндеринин жүрөгүн толкутуп, бактылуу жашоого үмүтүн ойготот жана коомдук саясий ишмердиктерин андан ары күчөтүүгө түрткү болот. Делегаттар арасында өлкөдө Совет бийлигинин орношуна жана чыңдалуусуна баа жеткис салым кошкон Турсун Осмонова, Турсун Бечелова, Кайып Үмөталиева, Зулайка Жетигенова, Алима Кулдиевалар жана башкалар болушкан. Турсун Осмонова Москвага чейин барып, Ленин, Крупская жана Клара Цеткин менен жолугуп кайтат. Кийин 30-жылдары ал өлкөнүн биринчи социалдык камсыздандыруу министри болуп иштеген. Съезд өткөндөн кийин 8 март күнү Каракол округунун Күрмөнтү волостунун Талды суу айылында аялдардын биринчи клубу ачылат. Клубтун алдында мектеп жана врачтык консультация иштеген. Бул клуб азаттыкка чыккан аялдарды баш коштурган маданий борбор, сабатсыздыгын жоюу боюнча мектеп жана кеңеш берүүчү жай болгон. Кыргызстандын активист кыз-келиндеринин азаттыкка жана теңдикке жетүүсү таптык катаал күрөш аркылуу жүзөгө ашат. Ошентсе да алар караңгы калк ичинде аялдардын мектепке жана жумушка тартууда өмүрүн тобокелге салып, үгүт иштерин тынбай жүргүзүшкөн. Өлкөбүз боюнча бара-бара аялдар клубтары, ликбез мектептер, аялдар үчүн кесиптик техникалык билим берүү окуу жайлары, өндүрүш артелдери ачыла баштайт. Кыргызстандын коммунисттик партиясынын борбордук комитетинин алдында республикалык аялдар кеңеши түзүлөт. Аялдардын конференциялары, съезддери, эл аралык кыймылдарга катышуусу регулярдуу мүнөзгө айланат. Мунун баары республикадагы аялдар кыймылындагы маанилүү негизги этаптар болуп саналган. Өлкөбүздө колхоздоштуруу жараяны башталган кезде миңдеген кыз-келиндер колхозго мүчө болуп киришет. Ондогон кыргыз айымдары колхозду түптөө менен комсомолго, партияга мүчө болуп, Совет бийлигин чыңдоо үчүн күрөшкөн. Алардын ичинде Бүкөш Муңайтпасова, Мария Туганбаева, Мария Туратбекова, Галия Ибрагимова коомдук жана мамлекеттик иштерге активдүү катышышат. Бүкөш Муңайтпасова звеновой болуп иштеп жүрүп, ударник колхозчу катары советтердин бүткүл Россиялык чукул чакырылган съездине шайланат. Бирок кыз-келиндердин мындай жетекчилик ишмердиги бардык эле жерде колдоого алына берген эмес. 1928 жылы Ноокат районунун Мүркүт айыл кеңешинин төрайымы болуп шайланган Уркуя Салиева 1929 жылы аталган райондогу алгачкы Кызыл аскер колхозун уюштурган. Бирок анын аял адамдын аракети, ишмердиги колхоз түзүлүшүнө каршы болгон тап душмандарынын ого бетер кыжырын кайнаткан. Көлгөндөй урагында жигердүү иштеп жаткан Уркуя Салиева көп өтпөй душман колунан мыкаачылык менен курман болот. Уркуя Салиеванын эрдиги түбөлүк элдин эсинде калды. Советтик Кыргызстандын экономикасын өнүктүрүүдө Телегей Сагынбаева, Зууракан Кайназарова, Шайырбүбү Тезекбаева, Асипа Темирова, Калима Аманкулова, Феодосия Стрельникова, Мария Гречухина, Мария Маслова сыяктуу күжүрмөн аялдар чаван, саанчы, пахтакер, кызылчачы, тракторчу болуп иштеп, колхозду түптөөгө жана өнүктүрүүгө баалуу салымдарын кошушкан.
1936 жылы 5 декабрда кабыл алынган Кыргыз Советтик Социалисттик Республикасынын жаңы конституциясынын 93-беренесинде Кыргыз СССРиндеги аялга чарбалык, мамлекеттик, маданий жана коомдук саясий чөйрөдө эркек менен тең укуктар берилет деп жазылган. Бул мыйзам аялдардын тегиз кат сабатын жоюп, билим, кесип алып, эркектер менен тең катар коомдук пайдалуу жумуштарда иштөөсүн дагы да илгерилетет. Улуу атамекендик согуш кыргызстандык кыз келиндердин абалын түп тамырынан өзгөрттү. 1395 кыргызстандык кыз келиндер согушка аттанышты. Рафа Айдарбекова, Галина Абдулазизова, Зейнеп Киргизбаева, Асипа Исмаилова, Евдокия Пасько, Тамара Клыпина, Гульбара Эгембердиева, Анна Плешкова, Тамара Балтабаева, Нина Мясникова жана башкалар кан майданда учкуч, аткыч, пулеметчу жана партизан отрядтарында радист жана аскер врачы болуп эркектер менен тең катар душман менен салгылашты. Хирург Рафа Айдарбекова согуш талаасында 800 операция жасаган. Согушта учкуч болуп иштеген Евдокия Пасько эрдиги үчүн Советтер Союзунун баатыры деген наамга ээ болгон. Согуш учурунда аялдар тылда, өлкөнүн айыл чарбасында жана өнөр жайында негизги эмгек резервине айланышты. Аял затынын күчү кандай экенин бул согуш дагы бир ирет кашкайта көрсөтүп койду. 100 миңдеген аялдар колхоздо, совхоздо, ишканаларда согушка кеткен эркектердин ордун жоктотпоо үчүн шахтер, машинист сыяктуу жаңы оор кесиптерди өздөштүрүп, талыкпай эмгектеништи. Согуш башталган 1941 жылы 3809 кыз келин механизаторлар курсун аяктап, алардын ичинен 3193 тракторго отурса, 616сы комбайн айдады. Аялдардын талыкпаган эмгегинин натыйжасында ушул жылы колхоздор жана совхоздор дан, пахта, эт жана жүндү жылдагыдан бир топко көбөндүрүп, мамлекетке тапшырышкан. Согуш учурунда жана согуштан кийин өлкөнү калыбына келтирүү маалында эл чарбасында Керимбиби Шопокова, Өлмөскан Атабекова, Анна Юматова, Айнек Айткулова, Зина Маямирова, Фатима Курманалиева, Күмүш Суранова, Зайна Бейшекеева, Диларам Рафикова жана башка көптөгөн эмгек алдыңкылары өсүп чыкты. Мамлекеттин социалдык экономикалык жашоосунда стратегиялык чоң мааниге ээ болгон чоң чүй каналын казууда да Советтик Кыргызстандын кыз келиндери кетмен чаап, күрөк казып, таш ташып, билек түрө мээнет кылды. Илим, маданият, искусство жана агартуу тармагында талыкпай эмгек өтөгөн Айша Карасаева, Какиш Рыскулова, Ася Сагынбаева, Сагын Шералиева, Гүлипа Кондучалова, Анвар Куттубаева, Калбиби Мадемилова, Даркүл Күйүкова, Бакен Кыдыкеева, Бүбүсара Бейшналиева жана башка көптөгөн аял заты бүгүн өлкөнүн сыймыгы болуп калышты. Албетте Совет бийлигинин саясаты аял эркек теңчилигин азыркыдай демократиялык негизде жүргүзө албаса да, жогоруда белгиленгендей аял затынын өнүгүүсүндө чоң позитивдүү мааниге ээ болгон. Бүгүн биз аялдар кыймылынын 90 жылдыгын белгилеп жатып, мына ушул аялдардын коомдогу татыктуу орду үчүн талбай күрөшүп, алардын тагдырын өзгөртүүгө салым кошкон аялдар кыймылынын баштоочуларын жана негиздөөчүлөрүн, аял затынын коомдогу күчүн жана эмгегин татыктуу көрсөтө алган эмгек алдыңкыларын биз унутпоого тийишпиз. Өткөн тарых аял затынын азаттыгы жана теңчилиги оңой менен келбегенин бизге даана көрсөтүү менен бул чоң жана кымбат баалуулукту жоготпой сактап, коргоп калууга бизди дагы милдеттендирет.